Салам 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Мен бул сабакта силерге сызыктуу теңдемелер үйрөткөнгө аракет кылам. Деги эле теңдемелер эмне экенин түшүндүрүп берем. Бирок бул видеону көрөрдөн мурда видеого лайк басып, досторуңарга бөлүшүп, комментарий калтырып, жана каналга жазылганды унутпагыла. Бул силерден мага болгон колдоо. Анда эмесе баштайлы. Баарыбыз эле билебиз, мисалы үчүн 5ке 5 тогушсок 10 болот, туурабы? 5ке 5 тогушсок 10 болот. Туура. Эми биз деген муну башка жазда жаза алсак болот, туурабы? 5ке 5 тогушсок, мисалы үчүн 8 кошулган 2 деп жазсак болот. Демек бул 1 тыйынтма, бул 2 тыйынтма, экинчи тыйынтма. Бул жакта эле 10 чыгат, бул жактан деле 10 чыгат, экөөнүн ортосу барабар болот, туурабы? Ооба, туура. Эми биздин бул жерибиз бир белгилүү сан, белгисиз сан болсун деп эсептелет. X деген белгисиз сан. Демек, биздин максатыбыз азыр X'ти табуу. Бирок эми биз X канча экенин билебизби? 5, туурабы? Бул жагыбыз 10 болсо, мисалы үчүн азыр. Бул мына эми теңдеме болуп калды. Эми муну кантип иштейбиз? Демек, X жазып алам өзүм. Барабарды жазам. Ушул 5ти могул барабардыктын бул жагына өзүнүн карама-каршы белгиси менен өзгөртөм. Демек, бул жакта азыр плюс деп жазылып турат. Бирок плюс болгондо биз аны жазбайбыз плюс депчи. Бул өзү эле плюс болуп турат. Ушул сан оң сан. Демек, бул жака өткөндө эмне болот деп? Терс сан болот. Демек, оңдун өзүн эле жазып алам. Мен муну бул жака терс болуп турат. Минус 5. Демек, x барабар 10дон 5 тапсак канча? 5 экен. Демек, x-тин ордуна коюп көрсөңөр, 5 тап келип x-тин ордуна койсоңор, 5ке 5 тапсаңор 10 чыгат болот, туурабы? Мисалы үчүн эсеп берип көрөйүн, ошону чыгарып көргүлө. x кошулган x барабар канча? Же болбосо x көбөйтүлгөн x барабар канча? Мен муну жаздырганын себеби көпчүлүк окуучулар башталгыч, алгебраны окуп баштагандар ушундан көп ката кетирет. Мына эми муну билип алгыла. x кошулган x деген канча x-тан канча болот? Канча жолу кошот? Өзү эле айтат. x-тан 3 жолу кошот. 1, 2, 3 бар. 3x. Өзү эле айтат. 3x. Ал эми мында эмне болот эле? Окшош сандар өзүнө көбөйтүп атат, Демек, x көбөйтүлгөн x. Демек, x-тин 3-чү даражасы же болбосо x-тин кубу. Демек, 3x болот, туурабы? Макул дейби. Мисалы үчүн 2x кошулган 6x дейм, Мында канча болот? Эми 2x көбөйтүлгөн 2x көбөйтүлгөн 6x дейм. Мында канча болот? Эң негизгиси билим алууда силер бул нерседен бул нерсени айырмалай билишиңер керек да. Айырмалаганда гана ошону өздөштүрө аласыңар. Демек, бул менен бул окшош болуп турат, бирок белгилери гана башкача болуп турат. Демек, белгилерин айырмаласаңар, анда силер чыгара аласыңар. Демек, жана биз x деп турса 3x деп койгонбуз, туурабы? Эми биз мында демек x'тер турат ушул эле. Биз деген ушунун бул жактагы сандарын эле кошуп коебуз. Кошуу же кемитүү болгон учурда. Бул жерде азыр кошууга эле чыгарып элек, анан кийин оңотабыз. 2-ге 2-ни кошобуз 4, 4-кө 6-ны кошобуз 10, анан канча x бар экен? Демек, 10x бар экен. Демек, могул сөз деген өзү, могул 2x деген. Кандай эле? x кошулган x болчу, туурабы? X-ке x кошсок 2x да. Демек, бул канча? x кошулган x бул дагы, туурабы? Анан кайра бул x кошулган x 4x кошулган x мынакей 6. Демек, кайра булардын ортосунда мына могул белгилер турат. Могул белгилер. Кошуу мына могул 2 белги турат. Демек, бул жакта 2x, бул жакта 6x
баарын кошкондо 10x чыгат. Түшүнүкпү? Майнусын. Ушундай болот. Ал эми бул жакта таптакыр башкача. Эми бул деген мындай сөз. 2 ортосуна эч кандай белги жок болуп калса, бул деген көбөйтүүнү түшүндүрөт, э? Демек 2 көбөйтүлгөн x көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн x көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн x, э? Демек трактурлар. Эми мисал үчүн каралалы. 2 көбөйтүлгөн 3 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 4 десек, мисал үчүн муну деген биз деген 2-ни 2-ге көбөйтүп деле, мына кайра аны 3-кө көбөйтүп, аны 4-кө көбөйтсөк деле баары ушул сан чыгат, туурабы? Орундарын алмаштырсак, ушул эле сан чыгат. 2-ге 3-тү көбөйтсөң 6, 6-ны 2 көбөйтсөң 12, кайра 12-ни 4-кө көбөйтсөң 46. Ушундай эле, бул жактан да ушундай чыгат да. 48 чыгат. Анан кийин бул жакта эле карасаңар, 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 6, анан кайра x көбөйтүлгөн x көбөйтүлгөн x деп жазып алсам болот, туурабы? Ушинтип жазып алсам болот да. Анткени баары бир суммасы эчтеке өзгөрбөйт да. Ушундай сактуу. Анан кийин 2-2-ни көбөйтсөк канча? 4. Кайра 4-кө 6-ны көбөйтсөк, демек 24 экен, э? Бул жак алдыр 24 чыкты. Ал эми x көбөйтүлгөн x канча эле? X-тин кубу. Ал эми ортосунда эмне белгилеп турат? Көбөйтүп турат. Демек 20 biz bunu çarpmamıza 24 çok kolay ekan. 24 x'in kubu ekan. Tushunibmi? Demek bunu sizlarga эмне үчүн ушундай 24 x'in kubu чыгып калганын майдалап түшүндүрүп бердим. Силер түшүнгөн болсоңор, анда мен ыраазымын. Мынакей 2-2-ни көбөйтүп, аны 6-га көбөйтүп койдум да өзүн жаздым. Кайра буларды көбөйтүп койдум. Түшүнүп барбыз эле. Эми айырмалай билебиз. Эми мындай мисал чыгарып көрөлү. X минус 11 барабар 8. Мен эң жөнөкөйдөн баштап атам, себеби бардык татаал нерсе жөнөкөйдөн башталат, жөнөкөйдөн баштап туралып, анан улам сайын татаалдашып атат. Биз дагы татаал эсептерге көтөрүлүш үчүн биз деген эң биринчи жөнөкөйдөн башташ керек. Демек, мен x табыш үчүн барабардыкты оң жагына ушу 11 деген санды өзүнүн терс белгиси менен өткөрө алам. Демек, бул жакта азыр минус болуп турса, анда муну кантип өткөрөм? Плюс менен өткөрөм. Демек, 8 өзүн жазам. Плюс муну бияка өткөрдүм. Демек, барабардыктын биягына өтүп кетти. 11. X барабар канча? 19. Эми x ордуна 19 коюп көрсөңөр, 19-дан 11 алсаң 8 чыгат. Демек, биздин теңдемебиз туура чыкты. Кийинки эсепке өтөлүк. 6x барабар 18 дейт. Демек, биз азыр x'ти табыш үчүн кандайдыр бир санды коюш керек x'тин ордуна, туурабы? Бирок кантип табабыз ал x'ти? Негизи x 3 экенин баарыбыз билебиз. 6-3 көбөйтсөк 18, туурабы? Бирок анын табуунун өзүнчө жолдору бар. Мисалы үчүн бул x'ти табыш үчүн мен деген x'ти жазам. Байкагыла, жана силердин бул жериңерде кошуу жана кемитип турган болсо, бул жерде эми эмне турат? Көбөйтүп турат. Демек, башкача кылабыз. Жана кошуу жана кемитип болсо белгилерин алмаштырып койгонбуз. Эми мында биз деген 18-ди эскерисинче бөлүп салабыз 6-га. Демек, 6 деген бул жака келет дагы 18-дин алдына түшүп калат. X'тин жанындагы сан, биз мисалы үчүн x'ти таап атабыз да. X'ти табам десең, анда анын жанындагы санды алып келип туруп, бул жактагы сандын астына түшүрүп сал. Бөлүп сал деген түшүнүк. Демек, анда x'ти 6-га бөлсөң канча? 18-ди 6-га бөлсөк 3. Демек, x 3 экен. 6-ны көбөйтөсүң, x нормалы 3-кө, анда 18 чыгат деген. Эми бул эсепке көңүл бурсак, бул жакта барабар ортосуна турат, барабардыктын оң жагында да бир түйүнтма турат, сол жагында да бир түйүнтма турат. Бирок жана бизде кичине башкачараак болчу, Эми мында деле ушул сыяктуу чаралабыз. Азыр жөнөкөйлөтө эле эң x мындай эреже бар да. Мондай тамгасы бар сандар турбайбы, мондай 4x, анан кийин x деген сыяктуучу. Тамгасы бар сандарды биз деген барабардыктын сол жагына үйүп алабыз. Демек, азыр барабардыкты коём мындай ордуна эле. Демек, x ордунда эле калат, сол жакта турат. Демек, бул x'ти мен мояк жакка алып өткөрөм.
Бул барабар жакшы. Бул жак минус болуп турабы? Минус 4x минус 4x болуп турат. Аны мен деген жабабы плюс 4x болду. Ал эми жанында тамгасы жок сандар, 7 же болбосо 2 деген сандар, алар оң жагында турат. Демек оң жагына карама каршы болгону өткөрөт. Демек азыр бул жакта плюс 7 болуп турса, анда бул жакта демек оң өзү сол жагында эле турат, оң. Демек аны жөндөй жазып коелу бул жакта. Анан бул болсо минус 7 болуп келет, карама каршы болсо. Бул минус болуп турса, минус 2 болуп турса, бул жакка кантип өтөт? Плюс 2 болуп өтөт. Эми кадимкидей эле барабарды жазабыз. 10дон 7-ни алсак канча? 3. Ал эми 3 ке 2-ни кошсок 5. Ал эми бул жак канча болот? Мен жана түшүндүрүп бергем. 4x кошулган x канча болот? 5x болот. 5x. Эми x табыш үчүн алам. Бул жак эми көбөйтүп калды жаңа эле. Жаңа элекинде ситуация келип калды бизге. Демек мен алам x табыш үчүн бул 5-ти, бул 5-ин астына чүп салам, демек бөлүп салам. x 5 бөлүнгөн 5. Демек окшош санды бөлүп салсак кандай сан чыгат? Албетте 1 деген сан чыгат. Демек x-тин ордуна 1 коюп көрсөң, азыр ушул теңдеме туура чыгатпы, барабар болот экенин текшеребиз. 1 кошулган 7 минус 2 барабар 10 минус 4'ü 1'e koysan kança? 4'e. Demek 10'dan 4 alsak kança? 6. 7'den 2'ni alsak kança? 5. 5'e kadar 1'de koşup koysak 6. Demek tenglemesi doğru çıktı. Anda x 1'e barabar ekenini dalil dedik. Emin keyin kelsek көңүл буралы. Ушундай теңдеме берилиптир бизге. Буну биз эми сызыктуу теңдеме деп атайбыз. Сызыктуу теңдеме өзү сызыктуу болуп туруп, ушундай сызыктуу көрүнүп атабыз силерге. Жакташ үчүн мындай сызыктуу теңдеме деп койдук. Эми сызыктуу теңдемеде жана бизде жөн эле x'тар келип турганы каша жок болчу. Эми биз кашадан арылыш үчүн эмне кылабыз? Мен деген бул кашада турган санды кашанын сыртына чыгарыш үчүн бул алдында турган могу жерде көбөйтүп турбайбы? Ошондуктан мен муну деген буга көбөйтөм, анан муну буга көбөйтөм. Ошондо кашадан чыгып кетет. Мен муну буга көбөйтөм, муну буга көбөйтөм. Кашадан чыгып кетет. Анда ошол жолу менде 5'ti 3'кө көбөйтсөм, 5'ти x'ка көбөйтсөм кандай болот? 5x жолдун ортосуна көбөйтүп бересин койсоңор болот, бирок көбөйтүп бересин көбөйтүп койбойт. 5x болот койгонго. Эми кайра 5'ти минус 2'ге көбөйтсөм, алдына бересин унутпагыла. Минус 2'ге көбөйтсөм, анда канча болот? Минуска плюсту көбөйтсөк кандай эле? Минуска көбөйтөмүз, минус 10 болот. Анан кайра бул жөнөкөй эле кашанын ичинде болгон жок. Кашанын сыртында турат, ошондуктан муну көбөйтө албайм да. Кашанын ичинде болсо анда көбөйтмөйм. Бул жалгыз эле бир мамлекет сыяктуу эле, үчү кичинекей бир өзүм жазып коем бул жакта барабар дейм. Кайра бул жакта 2-ни минус 1'ге көбөйтсөм минус 2 чыгат. 2'ни x'ка көбөйтсөм кандай? Плюс менен экен, ошондо 2 плюс 2x болот. 2'ни x'ка көбөйтөм. 2x эми өзүнүн бир теңдемеге келип калат сызыктуу. Мурунку билген жолубузга түштүк. Демек эми кайра тамгаларды сол жака тамгасы бар сандарды сол жака, тамгасы жок сандарды оң жака бөлүштүрүп алам. Демек 5x тамгасы бар сан, ал өзү сол жакта эле калат. Барабарды бул жерге коюп коеюн. Демек муну бул жака алып көрөм. Бул жак плюс болуп тургандыктан 2x'тин белгиси плюс болуп тургандыктан барабарды сол жагына алып койсом, ал минус 2x болот. Демек теңдемеден тамгаларды сол жака жыйнап алам. Калган сандарды оң жака жыйнайбыз. Демек минус 2 ушул бойдон эле калат, бул сан оң жагында эле калат. Могул жактаганда оң жака алып келем. Минус 10 плюс 10 болуп келет. Минус 1 дагы плюс 1 болуп келет. Анда 10'дон 2'ни алсак 8, 8'ге 1 кошсок кайра 9. Бул жак 9 чыкты. Демек 5x'тан 2x'ти кемитсем канча калат? 3x калат. Мына бул жакта белгиси менен бул жакта белгисин кемитип коем. А эгерде көбөйтүп атканда кандай болот эле? 10x квадрат болмок, демек кемиттим. Демек азыр 3x болду. Эми x табыш үчүн кантем? Номо x табыш үчүн көбөйтүп турат бул жер. Анда жанындагысын 9'дун астына түшүрөм. X барабар деп жазалам дагы, 9'ту жазам дагы, бул 3'тү 9'дун астына түшүрөм. Демек бөлүп салам деген түшүндүк да. X барабар 9'ду 3 бөлсөң канча? 3. Демек x-ти 3 коюп көрсөңөр азыр туура чыгат. 3'тен 2'ни алсак 1, 1'ни 5'ке көйсөк 5, 5'тен 1 алсак 4 чыгат. Барабар экен. Кайра
3'tü oruna koyalım. 3'tön gemikten 1'di. Kança? 2. Anan 2'ye 2'ni koydum. 4. Tamam, bura çıktı demek x barabar 3 ekan. Endi keyin kelsak bo'lgan yugurali. Demek bu esepti sizler pauza koyup turup özüңөр çıkarıp көргүлө. Albatta көрүнүш аябай коркунучтуу экен. Бирок булардын баарын түшүндүрүп бергендей болдум. Албетте бул жакта жөнөкөй болчок. Кадимкидей эле сызыктуу теңдеме. Кашаны сыртына чыгарабыз. Кашаны сыртына дейм, кашаны ачабыз. Кашаны ачабыз дагы анан кийин тамгасорлорду сол жакка, тамгасокторду оң жакка, анан ушинтип таап алабыз. Пауза коюп туруп чыгарып келе дагы, анан кийин жыйынтыгын эки менен салыштырып. Демек, силерде жооп бар деп ойлойм. Баштайлы анда. Бизде сызыктуу теңдемеде бөлчөктөрдүн астында тамга болуп турган жакпайт биз үчүн. Мен үчүн жакпайт, мисалы үчүн мына алдында сан турса. Мага деген мондай сызыктуу теңдеме болуп калса жакпайт, аябайчы. Ошондуктан мен эмне кылыйм? Мисалы үчүн карап туруңар. 3 барабар 3, 3кө барабар. Мен аны 2ге көйүтүп салсам, барабардык сакталабы? 6 барабар 6 болот, 6 барабар 6 болот. Эми карап туруңар. Эки жагына тең окшош санды көйүтүп салдым. 4 бөлүнгөн 2 барабар 4 бөлүнгөн 2. Мисалы үчүн карап туруңар. Мен бул жакка да 2ни көйүтүп салдым. Бул жакка да 2ни көйүтүп салдым. Буну буга көйүтсөм, жок, бул 2 буга көйүтүлүп кетет, мындай болупчу. Анан көйүтүп болгон учурда гана окшош сандарды кыскартып салсам болот. Демек, бул жакка дагы кыскартып салсам болот, Демек, экөөнүн тең окшош сандарды берсем, экөө тең барабар 4 койгон калды. Эч кандай теңдемебиз бузулган жок. Эки жакка тең окшош санды берсем бузулган жок. Демек, бул жакта барабар турат ортосунда, Мен бул жакка каалагандай, мисалы үчүн 2ни көйүтүп салсам, бул жакка да 2ни көйүтүп салсам, барабар бойдон кала берет. Ошондуктан биз азыр деген могул 2ден дагы 3дөн дагы арылыш үчүн бир кайсы бир санга көйүтүп салыш керек болот да, ушулардычы. Биз ага чейин бизде кышыларды ачып алалы, мисалы үчүн 3, 2, x көйүтүлгөн үстүнө эле көйүтүлүп кетет дегени. Көйүтүлгөн, жазсак болот, жазбасак болот. Минус качан ачканда эле 4x туура. Анан кийин кайра мына минус силер көйүтүп койгон, минус 4x. Минус 4x'ти 3дөн 1ге көйүтсөңөр, минус сан чыгат. 3дөн 4. Мен 4 деген 1ге эле көйүтүп үстүнө. Кайра муну качан ачам? Барабардыкты жазам антта. Минус 2 x'тен минус 2x бөлүнгөн 3. Кайра бул жакта минус менен минусту көйүтөм, то есть минус 2 менен минус 1ди көйүтөм. Анда плюс 2 чыкты. Ооба. Эми мага жакпайткан мына моголардан кутулам азыр. Могул астында турган бөлчөктөрдү мен азыр сызыктуу бир сызык ап берип алам азыр. Демек, экөөнүн тең кутулуш үчүн эмне кылып салсам болот? 2ге көйүтсөм, бул кутулуп кетет, бул кутулбай калат 2. 3кө көйүтсөм, бул кутулуп кетет, бул кутулбай калат. Кутулбай калат. Орсо экен. Анан кийин экөөнүн тең мисалы үчүн 6га бөлүп салсамчы? 6 2ге да бөлүнөт, 3кө да бөлүнөт. Макул ошентип салайын. Ушул туюнтманын баарын тең, могул туюнтманын баарын тең мен азыр 6га көйүтөм. Бул жагын 6га көйүтсөм, анда барабардык сакталып калыш үчүн бул жакты дагы 6га көйүтүшкө туура келет. Эми качан ачам кайра? 6ны көйүтөм. Демек, мындай 6 көйүтүлгөн 3x 2. Демек, көйүтүп болгон учурда кыскартып салсам болот, эмне менен кыскартам? 6 деген кандай эле? 3 көйүтүлгөн 2 эле. 3 көйүтүлгөн 2 эле. Мына бул жакта араларында көйүтүп отурат. Ошон үчүн эле кыскартылат. Демек, кандай болуп калды? 9x болуп калды. Жөн эле 9x. Асты 1 да, асты 1. 9x'ти 1ге бөлсөм канча чыгат? Жөн эле 9x чыгат. Анан кайра 6ны жана түшүндүк берген, муну буга көйүтөм, муну буга көйүтүп чыгам, анан муну буга көйүтүп чыгам депчи. Демек 6ны аз 4кө көйүтөм. Жок, жөн эле 4кө көйүтөм, минус 4кө көйүтөм. 6ны минус 4кө көйүтсөм, минус 24x, x менен бар экен, Шундый x болот. Анан кийин кайра 6ны минус 4дөн 3кө көйүтсөм, демек 4 жана 3 кала берет, туура.
Bundan koyutilgan 6. Al endi koyulganda üstüne ele koyutul kerak degeni. Al endi 6 degan mayli 3 koyutilgan 2 bolчу. Men bunun araliktari koyutul bolgonduktan chiqib turib topsasam bolot. Anda qanday bo'lib qolib bulsam 8 жана көре 8 2 koyutul 8. 8 bu yoqda o'chirib qo'ysam bo'ladi ekan. Mana manga siziqli bo'lib boshladi, yangi jaga boshladi o'sha. Endi bu yoqda shunday bo'ladi. 6ni 6 da minus men ekan, minus 6 ko'yilgan 2x bölünген 3. Demek bunu lazım buğa koydum. Mana shu. Buni ko'yilganda jamlala shu üstünkiga koyup berib, a'layn 6 degan 3 ko'yilgan 2 bo'ladi. Endi o'xshash standart turadi bu yoqda. Men ko'yib olguncha Ini baravar qaysi ekan? Minus 4x. Minus 4x bo'ldi. Ma'qul deydi. Minus 4x. Anda qayra 2 ni alta qo'ydim. Qancha? Plus 12. Endi siziqli biz suyga tenglik qayda oldi. Endi tamgasi bar sandarni sol жаққа, tamgasi yo'q sandarni o'ng жаққа жинап alalım. 9x minus 24x minus 4x. Емес плюс кені себебі бұл жақ минус болғандықтан барабардың бәрін өткөргенде плюс минус. Бұлар болса барабардың өзі сол жағында тұрады, ошондуктан минус бойдан да кала берсин, 24. Ал эми бұл жақта 12 ошол бойдан калат. Жана бұл 8-ди барабардың оң жағына өткөрүш үчүн биз деген аны плюс белгиси менен өткөрүп алабыз, себеби анын жанында минус деген сан турат. Эми бұл жақта 20 деген сан чыкты, 12 8 кошсок. Ал эми бұл жақта деген 24-төн 4-ті алсақ 20x чыгат. Кайра 20x-тан 9-ды алсақ 11x чыгат. Минус 11x жөнөк эле 11x эмес. Минус 11x чыгат. Анда x-ти табыш үчүн мен деген эмне кылып элем? Бул жерге көйүп турат. X-ти тапкым келип атат. Анда 20-нын астына түшүп кетет, а? 20-нын астына түшүп кетет. 11 деп эле жазып койбойм. Бул мен x минус x тапкым келген жок. Мен x тапкым келет. Ошондуктан минусун дагы алып келип туруп, бул жактан минус койсом болот. Демек, могу экөөнү чогултуп келем мен. Бияка койсом болот. Могу экөөнү алып келип бияка. Демек, жообу 20 бөлүнгөн минус 11 экен. Эгерде кимдин жообу ушундай чыкса, анда силер айё чоң молодецсиңер. Эми бул эсепке көңүл бурсак, бул эсеп сызык эле турат, биз сүйгөндөй эле. Бирок каша турат. Кашан ачабыз. Демек 3,8x барабар 2x, 2-ни x-ка коydum, андан ары 2-ни кайра минус 1-ге коydum. Минус 2 болду. Минус менен туруп бир. Минус 1 көйүлгөн 2, минус 2 чыгат. Кайра плюс бул өзүнчө бир. Мамлекет болуп калган жерде аспабыз. Минус 8 Эми биз деген мага молар жакпай атат. 0,8, 3,8 дегендерчи. Мага 2x жана 2 деген сандар жакты. Ошондуктан буларды жок кылып салыш үчүн алам. Бул ондук бөлчөк болгондуктан, мисалы үчүн 3,8 оңго койсом канча? 38 туурабы? Муну сап кеткен ондук бөлчөктөрдү оңго коюп кетсе, бүтүр артка жылат. Демек, бул жакты дагы бул жакка барабарды жакшыраак карайбыз. Барабардыктын сол жагын оңго койдум. Барабардыктын оң жагындагы баардыгын оңго койдум. Эмне үчүн оңго койдум? Себеби барабардык мындай бузулбаш үчүн жана 3,8-ди 38x деп алыш үчүн. Эмне 38x болуп калат? Демек оңго коюлуп атат. Демек бүтүр бир жолу кажылганда 38 болуп калат. Демек 2x-ти оңго койсоң канча? 20 мына x. Анан кайра 10-ду минус 2-ге койсоң минус 20. Кайра 10-ду 0,8 койсоң 20 айтат канча болот? Албетте плюс 8x. X менен мындакы коюлуп атат. Демек, бул мисалы үчүн 8x 8 9
x квадрат дегендердин баары тең, булар ажырагыс бири-бирине биримдиктүү турушат да буларчы. Мындай бир тууган деп эсептелет, могу чогуу бир сан деп эсептелет буларды. Могу бир чогуу сан деп эсептелет. Булар өзүнчө бир сан 2 деген. Түшүндүк, э? Ушуну ажыратпагыла, ажыратып салчу элеңер силер. 38 20x минус 20 кошулган 8x деп. Демек, кайра эле x'тарды сол жака жинайбыз. 38x өзү сол жакта тургандыктан аны калтырабыз, аны жылдыр эч жака кыйнабай эле коелу. Биз могу 20x'ти кыйнашыбыз керек болуп атат. Демек, сол жака өткөрүп кыйнап салабыз аны. Анан бул плюс болуп тургандыктан бул жака минусту өткөрөбүз. Андан кийин бул да барабарлыктын оң жагына турат. Сенин ордуң бул жак эмес, бул жака кел дейбиз дагы. Эмнеге плюс болуп, минус болуп кел дейсиң дагы. Бул жакта жалгыз минус 20 калат. Ордунда эле кала берсин. Андан кийин 38тен 8ди алсаң 30 калат. 30тан кайра 20ны алсаң 10x калат. Жок, минус менен, анткени минус менен болобу же плюс менен болобу деп алам. Демек 38тен 8 алсак 30x калды, 10 сан калды. 30x минус 10x бар экен. Анан минус 20 бар болчу бул жакта. Анан x табыш үчүн минус 20 алдына кайсы сан чыгып келет? Бул жерде өтө болгондуктан 10 деген сан чыгып кетет. Анан x барабар 20ны 10го койсоң канча, 10го бөлсөң канча? 2 деген сан чыгат. 2 жөн эле 2 эмес, ал дайыма минус терс 2 менен минус менен чогуу чыкты. Себеби минуска плюсту бөлсөк, минус деген сан чыгат. 2 деген өзү терс. 2 деген өзү оң сан, бирок эми мектеп үчүн терс сан, силер үчүн. Биз үчүн. Бул теманы баарыңар эле түшүндүңөр деп ойлойм. Бүгүн аябай кичине позитивдүүрөөк сабак болду окшойт. Биз кийинки сабакта ушунун кайра ортодо кандай болуп келерин чыгарабыз. Ал эми силер мени колдоп койсоңор, колдоңор келсе, каналга жазылып, лайк басып, достор менен бөлүшүп, комментарий калтырсаңар мен үчүн абдан сонун болот да. Ал эми ошо дайыма ошо математикада x'ти таап жүрө берели деп тассыйлайм. Кыскасы, баарыңарга ийгилик кылайм. Кийинки ошо майга чейин чоң жетишкендикке жетебиз деген ишеничтемин. Силер менен сиңир болдум. Каш.